Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагынан өтүлүүчү темабыз зат атоочтор. Сабактын максаты зат атооштун өзүнө таандык белгилерин билүү, абстрактуу жана конкреттүү зат атоошторду атай алуу. Зат атоошторду катыштырып сүйлөм түзүү жана сүйлөмдөн зат атоошторду табуу. Берилген тапшырмалар аркылуу жазуу жана ооз-эки сөз байлыгын өстүрүп, эске тутуу жөндөмдүүлүгүн, сабаттуулугун жогорулатуу. Балдар, бүгүнкү кыргыз тили сабагын риторикалык көнүгүүлөр менен баштайбыз. Зат атооштор катышкан мисалдарды, макалдарды айтабыз. Эл ичи өнөр кенчи. Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул көктөгү жылдыз. Ат адамдын канаты. Ит адамдын досу. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Алма сабынан алыс түшпөйт. Кимдин тили так деген суроонун айланасында аракет жасайбыз. Жаңылмаштарды өз алдыбызча тез айтып көнүгөбүз. Ал аралда да марал, бул аралда да марал. От экен маралга да арал, оттосун аралда да марал. Балдар, бул жаңылмаштарды тез айтып көнүгүүгө үйрөнөбүз. Заттын атын же заттык түшүнүктү билдирип, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп берген сөздөр зат атоош деп аталат. Зат атооштун төмөнкүдөй белгилери бар. Лексикалык белгиси заттын атын көрсөтөт, атап көрсөтөт. Морфологиялык белгиси жөндөөлөт, сан, таандык категориялар менен өзгөрөт. Айрымдары жакталат. Синтаксистик жактан сүйлөмдө баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн милдетин аткарат. Мындан тышкары атама сүйлөм жана каратма сөз да боло алышат. Зат атооштор балдар түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Жөнөкөй зат атооштор бир гана сөздөн турат. Мисалы, мектеп, түлкү, китеп, жүзүм, бала, торгой деген сыяктуу. Ал эми татаал зат атооштор эки же андан көп сөздөн түзүлүп, лексикалык бир түшүнүктү билдирет. Мисалы, көз айнек, орун басар, коңур өлөң, ата эне деген сыяктуу сөздөр татаал зат атооч боло алышат. Зат атооштор балдар морфологиялык жана синтаксистик жол менен жасалат. Морфологиялык жол менен жасалганда эти сөздөрдүн зат атоошто жасоочу мүчөлөр аркылуу да жасалат. Ым мүчөсү аркылуу басым, билим, чечим деген мисалы. Ма мүчөсү аркылуу дагы эти сөздөргө ма мүчөсү улануу аркылуу зат атооштор жасалат. Сайма, кесме, бөлмө. Мок, оймок, иймек. Гыч, таңгыч, учкуч, сызгыч. Ал эми атоош сөздөрдөн зат атоош жасоочу мүчөлөр аркылуу дагы зат атоошторду жасалышын көрөбүз. Чы, кызматчы, өтүкчү. Кер, ишкер, жоокер, пактакер. Кана, китепкана, ашкана. Чык, көлчүк, оюнчук. Ал эми синтаксистик жол менен кош зат атооштор жасалат. Ата эне, кайгы капа, аш той, дос душман, өмүр өлүм. Ал эми кошмок зат атооштор синтаксистик жол менен жасалат. Ат кулак, сары май, бир тууган, темир жол. Бардык зат атооч сөздөр заттарды атуу касиети боюнча энчилүү жана жалпы аттар болуп экиге бөлүнөт. Балдар, жалпы аттар бир тектеги заттарды, жаныбарларды жалпы жонунан айтат. Мисалы, киши, бала, небере, карышкыр, китеп, ыр, кыштак, шаар. Ал эми энчилүү аттар бир тектеш заттардын же жаныбарлардын ичинен бирөөнү бөлүп көрсөтөт. Башкача айтканда, затка, жаныбарга, көбүнчө адамга энчиленип коюлат. Энчилүү зат атоошторго адамдардын, жер суунун, адабий чыгармалардын, тарыхый чыгармалардын, жаныбарлардын аттары жана географиялык аттар да кирет.
Жазууда энчилүү аттар менен жалпы аттар бири-биринен айырмаланышат. Энчилүү аттар сүйлөмдүн кайсы жерине келбесин, сүйлөмдүн башына келсе, ортосунда, аягына келсе да, дайыма баш тамга менен жазылат. Географиялык татаал энчилүү аттар өз-өзүнчө жазылат. Мисалы, Ала Арча, Ала Бука, Ак Тала, Ысык Көл, Ысык Ата, Көк Жаңгак, Кара Балта. Географиялык жөнөкөй энчилүү аттар баш тамга менен жазылат. Мисалы, Алай, Сокулук, Нарын. Ал эми географиялык энчилүү аттарга ошол жердик экендигин туюнтуучу лык мүчөсү уланып айтылса, ал сөз кичине тамга менен жазылат. Ысык көл бул жердин атын билдиргендиктен баш тамга менен жазылат. Ал эми Ысык көлдүк десек, ал кичинекей тамга менен жазылат. Нарын баш тамга менен жазылат. Нарындык бул кичинекей тамга менен жазылат. Китеп, журнал, газета, сүрөт, күү, кино жана башка нерселердин энчилүү аттары баш тамга менен жазылып, тырмакчага алынат. Балдар, зат атооч, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр жана көптүктүн лар мүчөсү менен да өзгөрөт. Заттын көптүк мааниси лар мүчөсү аркылуу берилет. Эгерде уңгунун акыркы тыбышы үндүү тыбыш менен бүтсө, лар, лор, лөр, лер болуп өзгөрөт. Мисалы, тоолор, талаалар. Ал эми уңгунун акыркы тыбышы жумшак үнсүз менен бүтсө, дар, дор, дөр, дер болуп өзгөрөт. Мисалы, гүлдөр. Ал эми каткалаң үнсүздөр менен бүтсө, тар, тор, төр, тер болуп өзгөрөт. Мисалы, китептер. Балдар, төмөнкү сүрөттөргө көңүл бурабыз. Сүрөттө зат атооч сөздөр берилген. Мугалим. Ким? Мугалим. Эмне? Алма. Эмне? Көз айнек. Ким? Бала. Эмне? Гүл. Эмне? Коңгуроо. Ким? Кыз. Эмне? Терезе. Ким? Дарыгер. Демек, зат атоошторго ким жана эмне деген суроолор берилди. Балдар, төмөнкү сүйлөмдөргө көңүл бурабыз. Сүйлөмдөрдө көп чекиттин ордунда тиешелүү зат атооч сөздөр калтырылып кеткен. Биз мааниси жактан тура келүүчү тиешелүү болгон зат атоо сөздөрдү коебуз. Биринчи сүйлөм. Биздин эмне кооз жана жарашыктуу демек ойлонуп, тура келүүчү зат атоо сөздү коюшубуз керек. Экинчи сүйлөм. Көңүлдүн көпүрөсү эмне? Үчүнчү сүйлөм. Туура эмне таяктан катуу тиет? Кийинки сүйлөм. Туура эмне тууганга жакпайт? Акыркы сүйлөмгө көңүл бурабыз, балдар. Эмнелер алыс жактан учуп келишти. Туура айтасыңар, балдар, азаматсыңар. Биринчи сүйлөм. Текшерип турабыз. Биздин жаратылыш кооз жана жарашыктуу. Кийинки сүйлөм. Көңүлдүн көпүрөсү тил. Туура сөз таяктан катуу тиет. Туура сөз тууганга жакпайт. Канаттуулар алыс жактан учуп келишти. Демек, баарыбыз көңүл буруп баамдагандай, зат атооштор ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп бергендигин дагы бир жолу далилдедик. Балдар, мен азыр силерге чакан текст окуп беремин. Тексттеги энчилүү аттардын жазылышына көңүл бурабыз. Бишкек шаары, борбор шаарым. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын борбору. Бишкек көп улуттун өкүлдөрү жашаган шаар. Мында 50дөн ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Азыр Бишкек шаары республикабыздагы эң чоң өнөр жайлуу шаар. Бишкек кооз бактарактуу, жашыл шаар болуп эсептелет.
эл арасында ушул аймакта Бишкек баатырдын жашагандыгы тууралуу айтылат. Шаар Бишкек баатырдын атынан калгандыгы жөнүндө уламыш кездешет. Кийин шаардын аты Пишпек деп айтылып калган. Шаар Пишпек андан кийин 1926 Фрунзе деп аталган. 1991 жылы өзүнүн тарыхый атын алып Бишкек аталды. Демек балдар, энчилүү аттар сүйлөм ортосунда келсе да, сүйлөмдүн кайсыл жеринде кездешсе да, ал баш тамга менен жазылат. Бул жерде тамгалар чачылган. Ошол тамгаларды теришибиз керек. Башкача айтканда, ошол тамгалардан кураштырып, зат атооч сөздөрдү табышыбыз керек. Ооба балдар, бул тамгалардан төмөнкү зат атооштор куралды. Апа, ата, кат, от, ат, ок, топ, кут жана кап деген зат атооштор демек бул тамгалардан куралып түзүлдү. Балдар, төмөнкү суроолорго көңүл бурабыз. Зат атоош деген эмне? Ал кандай суроолорго жооп берет? Зат атоошторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Энчилүү зат атооштор кандай жазылат? Жана татаал зат атоошторго мисалдарды келтиргиле. Үй тапшырмасына көңүл бурабыз. Жаз мезгили деген темада чакан текст жазгыла жана ошол тексттеги зат атооч сөздөрдү тапкыла. Балдар, бүгүнкү зат атооч боюнча өтүлгөн темабыз аягына чыкты. Эгерде силер сүйлөмдөрдөн зат атоошторду таба алсаңар, зат атоошторду катыштырып сүйлөм түзө алсаңар, аларга кандай суроолор берилерин билип, жана да зат атооштор эмне экендигин билсеңер, анда биз бүгүнкү сабактын максатына жеткен болобуз. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта болгула.